Мен bir misalda ayta keteyин. Эми биз ар дайым эле айтып келе жатабыз. Ушул уюшкан кылмыштуулук топторго каршы күрөштү күчөтөбүз, жүргүзүп атабыз, контролдоп атабыз деп. Бирок бүгүнкү күндөгү жүргүзүлүп аткан жумуш бул таптакыр өзүнүн идеясы менен, өзүнүн формасы менен өзгөчөлөнөт. Себеби бүгүнкү күндө биз мындан ары мамлекетибизде уюшкандык кылмыштуу топтор болбойт деп бардыгына жарыяладык. Жана ошол сөзүбүзгө турушубуз керек. Бир эле мисалды айтайын, жакынкы эле күндөрдө биз республика боюнча бардык ошол уюшкан кылмыштуу топторго, коррупцияга, мыйзамдуулукту бузууга катышы бар мамлекеттик кызматкерлерди аныктап чыктык. Бүгүнкү күндө Райымбек Матраимовго байланыштуу болгон 92 мамлекеттик кызматкерди аныктадык. Көлбаевга байланыштуу болгон 6